Саламатсыздарбы? Менин атым Рыскулова Тынаркүл. Биз бүгүн сыны жүгүртүү усулдары жөнүндө курсубузду баштайбыз. Концептуалдуу таблица. Концептуалдуу таблицанын өзгөчөлүгү эмнеде? Туура жана же жаңылыш ыраштоолор ыкмасын колдонуу дагы эмне артыкчылыктары бар? Биз азыр кыргыз тилинде кеп кылып атабыз. Себеби биз ушул курс негизи кыргыз тили боюнча билимди өрчүтүүгө арналып жатат. Сыны жүгүртүү усулдары боюнча курсубуздун кезектеги биз кайтырган ыкмасы бул Вендин шакеги деп аталат. Бул англис окумуштуусу Джон Вендин атын алып жүргөн ыкма. Мугалимдин өзүнүн тапкычтыгы, чыгармачылыгы, тажрыйбасы. Биз аны көбүрөөк колдособуз, көп мындай сактын учундагындай жагдайга жараша бир жол таап кетебиз. Эгер биз иштебей жатсак, иш берип жатсак.